Өзүн Нариман аймактык төрөтүүндө иштейм деп тааныштырган Дилдора Жураева бир айдан бери маянасын ала албай жатканын айтып даттанды. Бизге мисалы обсервация абдан ачылды, турабыз. Айлык төлөнбөсө, компенсация болбосо биз иштебейбиз деп атабыз. Зачем бизге кереги бар? Ошондой эле Кара Суу району менен Ош шаарынын ортосунда жайгашкан Манас обсервациясында иштеген Гүлмира Исакова аттуу медайым да аларга эмгек акыны февраль үчүн да төлөнө элек дейт. Майда балдарымды таштап иштеп атам. 3 балам майда. Анан кайненем чоң катын кары 80ге чыккан. Биякта эки айдан бери вообще мен тыйын акча ала элекмин мен. Февралда келгенмин Манас обсерваториясына. Вообще тыйын акча ала элекмин менчи. Анан через день суд немен ночь иштегенмин. Азыр мына февралда 12 ночь бир день иштедим. Зарплата эндеме ала элекмин. А муну январда дегенде адаштым. Март ичи 14 суткадан бери үйүмө бара элекмин. Күнү-түн үйгө кетпейт, мына биякта доктор бар, шеереген бир санитарка бар. Кара Сууда өзгөчө абал жарыялангандан бери дарыгерлердин үйүнөн жумушка баруу кыйынчылыгы да пайда болду. Дарыгер Дилдора Жураеванын айтымында буга чейинки берилген уруксат кагазы жакынкы 2 күндөн бери жараксыз болуп, карантиндик посттордогу кызматкерлер өткөрбөй жатышат. Мындай тоскоолдуктар боло берсе, дарыгерлер жумушка чыкпай коюуга аргасыз. Биз кайрылган сарышылмайлы, биз иштеп турайлы, пропуск бергиле. Постон өткөнү баягы багдар менен урушабыз. Өтүп келгенче 1 саат, 1,5 саат болуп кетет да. Как будто биз көчөдө жүргөндөй мамиле кылышат. Нариман аймактык төрөтүүнүн дарыгерлеринин айлык маянасы тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Оштогу координатору Абдимиталип Шамшиевден сураганыбызда ал Бишкектеги министрликке кайрылгыла деп жооп берди. Бизге мынабы Нариман төрөтүүнүн дарыгерлери кайрылышты да, 2 айдан бери айлык ала албайбыз, анан мына карантин посттордон бизди өткөрбөй атат деп. Ал боюнча Саламаттык сактоо министрлигине кайрылган. Мен зарплата боюнча биз айтпайбыз аны. Айта албайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 31 марттагы Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу дарыгерлер эч нерсеге муктаж болбосун деп айткан эле. Мен мурунда айткам, дәр жолу айтам. Мына ошол оору менен күрөшүүнүн эң алдында турган биздин дарыгерлерге ар тараптан, бар жагынан камкордук көрүү зарыл. Алар эч нерседен муктаж болбош керек. Тиешелүү коргонуч жабдыктары менен иштөө шарттары, айлык акылары, алардын сый акылары толук көлөмдө үзгүлтүксүз аймай колуна тийип туруш керек. Алар эч нерсе муктаж болбош керек. Буга чейин Кара Суу районундагы обсервацияда иштеген медицина кызматкерлери 2 айдан бери айлык акы ала албай жатышканын айтып даттанган. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлиги да тастыктаган. Арген Нуров, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.